Отставкадагы милициянын генерал-майору Расулберди Райымбердиев 1956 жылы Ош областынын Кара Суу районунун Төлөйкөн айылында туулган. Түйшүктүү милиция кесибин 1980 жылдардан тартып, катардагы кызматкерден баштап кызмат өтөп, Ички иштер министринин биринчи орун басары кызматына чейин жетип, 2011 жылы ардактуу эс алууга чыккан. Мен 1977 жылы Ош педагогикалык институтунун физика-математика факультетин бүтүрүп, анан армияга барып келгенден кийин 1980 жылы ички иштер органдарына жумушка киргенмин. Биринчи жумушту баштаганда ошол жаш жетелектер бөлүмүндө инспектор болуп иштедим, Ош шаардык ички иштер бөлүмүндө. Андан кийин бир 5-6 айдан кийин эле ошол кылмышкерлерди издөө бөлүмүнө өтүп иштеп калдым. Ошол жерде 1984 жылга чейин иштеп, 84 жылдан 87 жылга чейин Афганистанда кызмат кылып келдим. Анан келгенден кийин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүндө, андан кийин Кара Суу ички иштер бөлүмүндө кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн начальниги болуп иштедим. Ал эми азыркы учурда Расулберди Райымбердиев Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинин жазык жана жазык процесстик кафедрасынын профессору болуп эмгектенет. Өз тажрыйбасын жана билимин окуучуларына арнаган генерал Расулберди Райымбердиев студенттер үчүн өз практикасында өткөн окуяларды, кылмыштын бетин ачууларды жана коомдук коопсуздукту камсыздоодо түйшүктүү, ошол эле учурда ардактуу болгон милиция кызматы тууралуу кызыктырып сабак берип келет. Өмүрүнүн кырчындай мезгилин элдин сакчылыгына, коомдук коопсуздукту сактоого жумшап, жөнөкөй ыкчам кызматкерден тартып, Ички иштер министрлигинин жетекчилик кызматтарында талыкпай кызмат өтөп келген биздин каарман мазмундуу жашоосунун кызыктуу болгон учурларын бизге да айтып берди. Хулиганство боюнча бирөөнү издеп, анан бирөө бизге кабар берди, ушул үйдө адреси бар экен деп. Анан шофер экөөбүз кармап алып келатсак, келатканда эле мындай жоошуга келаткан, анан шофердин артынан моюн таштап, жолду башка жака буруп жиберип, бул жака түшүп кеткенбиз да. Анан эптеп чыгып, алып качып кетип, артынан кууп, жетип кармап алып келгенбиз. Биз ал убакта жашыраак мезгилибиз эле. Андан сырткарында оор кылмыштар адашкан окуялар көп болду, алар көп убакыт алат. Андан кийин ушул мына өзгөндө улуттар аралык жанжалды басаңдатыш боюнча өтө мындай оор иштер иштелди. Ошол мезгилде барып, эки жакка тең барып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул маселени чечип иштедик. Анан ошол убакыттан пайдаланып, оор кылмыш жасап, анан ошол мисалы үчүн кыргыздар жабырлануучу болсо өзбектер ойлоп, өзбектер жабырлануучу болсо кыргыздар ойлоп калат деген таризде жасалган көп кылмыштардын беттери ачылды. Алар жөнүндө өзүнчө мындай айтып жазып атабыз. Буюрса милиция 100 жылдан карата мен жазып берем. Ардагерибиз учурда ички иштер органдарында көп жылдан бери эс алууда болгондугуна карабастан, Ош областык ички иштер башкармалыгынын ишмердүүлүгүнө азыркы учурга чейин салымын кошуп келет. Бизде ошол Ош областык ички иштер башкармалыгында 1000ден ашуун ардагерлер бар экен. Алардын ичинен 76 ушул аз камсыз болгон жардамга муктаж кызматкерлер бар экен. Ал оорук жандар, башка ушул шарттарга байланыштуу. Аларга ушул ички иштер башкармалыгы тарабынан ар тараптуу жардам көрсөтүлүп турат. Ошол биздин ардагерлер кеңешинин төрагасы өзүнүн отчетуна көп айтып турат. Ушул дайыма оорулууларга акча жактан, башка мындай милициянын майрам күндөрүндө башкасында мындай жардам көрсөтүп келе жатат. Колдоо бар да. Ош областык ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулган ар бир иш-чарага катышып, дагы деле ички иштер органдары менен байланышта болуп, жаштарга насаатчы катары кадыр баркка ээ. Диана Нурлан кызы, Адилет Мусаев, Ички иштер министрлиги.